Assalamu alaikum. Бүгін ишкердик баштай телеем дегендердин көңүл чордонунда турган дагы бир маселе жөнүндө сөз кылгым келет. Бул да болсо эмне үчүн интернетте бүгүн бизнес кылыш керек? Эмне үчүн элдин бардыгы интернетке көчүп калды? Буга бир катар аргументтер бар, өтө көп далилдер бар. Мен ток этер жерин айтканда, ар бир бизнестин негизи бул кардар туугандар. Кардар. Кардар бар болсо бизнес бар, кардар жок болсо бизнес жок. Киреше кардардын акчасынан түзүлөт. Демек, кардар табуу ар бир бизнестин негизги маселеси. Бүгүн кардар интернетте туугандар. Товарыңды базарга алып чыккан күндө да, же бир дүкөн ачсаң да, ошол базардан өтүп аткан кардар, сенин дүкөнүңө кирген кардар сөзсүз интернетте бар бүгүн. Демек, анын акчасына соода кылыш үчүн сөзсүз базардан бир место ачып, же бир дүкөн ачыштын кереги жок экен. Демек, анын чөнтөгүндө көтөрүп жүргөн мына телефонуна «Ассаламу алейкум тууган, менде мындай нерсе бар, ушуну аласыңбы?» десең, демек ал сени базарга издеп барбай эле муктаждыгына жооп берсе алат. Маселе эмнеде? Көпчүлүк адаттагы бизнести баштаган, илгерки маркетинг системасында иштейт, тагыраак маркетинг жок. Ушу көчөдөн өткөн, ары бери өткөн, эл көп өткөн жерге бир точка ачкан, же болбосо өзүнүн адаттагы бир агымы бар, ошону менен гана бир нукта келаткан кардары бар, алар да күн сайын азайып баратат. Бирок бүгүн заман башка. Бүгүн биз айтып атабыз, бизнести баштаганда дароо кардары көп жерден башта деп атабыз. Тагыраагы интернеттен башта. Себеби мурда баштагандар да азыр баары бир интернетти колдонууга, интернетти үйрөнүүгө, ага бизнесин көчүрүүгө баары бир муктаж болот. Аргасыз да болот. Мисалы, мындан бир канча убакыт мурда пандемия болду. Миллиондогон бизнестер жабылды туугандар. Эсиңерде барбы? Эмнеге? Адамдар көчөгө чыкпай калса, демек соода жүрбөйт экен. Кимдин соодасы жүрөт? Ким коммуникациясы бар болсо, тагыраак айтканда, интернеттегилердин соодасы аябай көтөрүлдү. Демек, мына ошондо жаңы бир түшүнүк пайда болду. Эгер интернетке көчпөсө бизнесин бар деп айтпа деген сөз пайда болду. Ошондо өтө көп ишкерлер интернетти үйрөнө баштады, интернетке көчө баштады. Анан биз ушундай экен, ар кандай кризис болобу, бир пандемия болобу, койчу ташкын суу, ар кандай стихиялык бир балелер болбосун, кардардан куру калбас үчүн туруктуу аны менен эмне бизди байланыштырат? Бүгүнкү күндө интернет. Күндүр-түндүр 24 саат кардар менен байланыша алабыз. Тегерегибизде миңдеген кардарларды байлап, алар менен туруктуу мамиледе боло алабыз. Анда келгиле дароо эле интернеттен үйрөнөлү дедик. Ошентип 5 жылдан бери жана бизнес нөлдөн тренингибиз келе атат. Онлайны да бар, офлайны да бар. Демек, интернеттен баштаганда эле интернеттен баштап үйрөнсөк, кийин мен мына магазинимди интернетке көчүрүшүм керек эле, мен мына өндүрүшүмдү, мына товарымды, мына кийимимди, тортумду, сабизимди деп жүрбөйт экенбиз. Башынан эле интернетке кирип үйрөнсөк, бизнесибиз ошол эле сабизди, ошол эле картошканы, ошол эле торту, ошол эле көйнөк, ошол эле Кытайдын товары, койчу эмнени сатабыз десек, дароо кардарды интернеттен таап үйрөнсөк жакшы болот экен. Анын үстүнө бизнести жаңы баштап атканда биз ушуну байкадык. Бизге бизнести кардар үйрөтөт экен. Кардарыбыз ким? Анын кандай кылыгы бар, кандай жоругу бар, кандай кыялы бар, кандай каалоосу бар, кандай дарты бар. Аны менен мамиле кылбасак билбейт экенбиз да. Ошондуктан интернетте баштаганда башынан баштап эле кардар көп түшө баштайт. Жана эгер дүкөндө отурсаң, кардарың менен сүйлөшпөшүң мүмкүн. Интернетте сүйлөшүүгө муктаж да болосуң, аргасыз да болосуң. Демек, интернеттен үйрөнсөк, баштасак бизнести, интернетте кардар бизди өзү үйрөтө баштайт экен. Баасын дароо өзү үйрөтө баштайт экен, сапатын өзү үйрөтө баштайт экен, каалоосун өзү үйрөтө баштайт экен. Койчу мына ошого окшогон көптөгөн аргументтер бар. Мен азыр силерге болгон эки аргументти айттым. Биринчиси, бул кардар көп,
экинчиси бизнести баштаганда кардар бизди үйрөтөт. Жана бул кардар бүгүн интернеттеги кардар өтө алдыга кеткен, бизди сүйрөйт дагы. Эми сиздер ишкерлик баштайм деген чыныгы ниетиңиздер бар болсо, кылып көрөйүн, аракет кылайыны жок. Жок, мен болду, ошо ишкерликти үйрөнөм. Жана мен Кудай буйрса ишкер болом. Мен ушул кесипти тандайм жана өзүм жумуш орундарын берем деген ушундай бир катуу жана бекем ниетиңиз болсо, мен интернетти терең үйрөнүп, жана жөнөкөй деңгээлден баштап, сизге сабыры жеткен устаздар менен камыр жумур жуурулуп, ар бир сурооңузга жооп бере турган тренингтерди тандаңыздар деп айтам. Мына ушундай тренингтердин бири бүгүн Кыргызстанда жападан жалгыз кыргыз тилиндеги нөлдөн. Али ручка сатып көрө элек адам чөнтөгүндө бар акчасы менен. Бир 2000 сом болобу, 3000 сом болобу, ошо кандай акчасы бар, ушунусу менен бизнес баштаганды үйрөтө турган технологиябыз бар, программабыз бар. Анын үстүнө мунун онлайны да бар бизге. Биз 5 жылдан бери бизнес нөлдөн тренингин онлайн нускасын да чыгарып келебиз. Кимдер ошол тренингтерден үйрөнөм десе, кучагыбыз ачык. Ылдыйда описанияда WhatsApp шилтемеси турат. Ошол менен кирсеңиздер толук маалыматты берет. Эгер жакыныраак таанышабыз десеңиздер, бизге келсеңиздер да болот. Аралыктан үйрөнгөн, оңоюраак жана улам кайталоого шарттары каралган инструменттер да бар. Демек, ишкерлик баштасаңыздар, дароо интернеттен баштаңыздар. Үйрөнгөнү да оңой, кардар да тез чыгат.